коррупциялык көрүнүштөгү кыймыл аракеттер болуп атабы? Бул жерде эми болушунча болтурууга аракет жасап атабыз. Биринчиден, экинчиден Жок, болуп атабы же болбой атабы, Элмира Бекова? Менин маалыматым боюнча азырынча жок. Менин маалыматым боюнча ар бир мүчөнүн артына мага маалымат түштү. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Медербек Сатыев өлкөнүн сот адилеттик иштери боюнча кеңештин ишмердүүлүгү менен таанышты. Иш чаранын башында төрага Медербек Сатыев аталган кеңештин мүчөлөрүнө кайрылып, судьяларды тандоо механизми, учурда орун алып жаткан көйгөйлөр, аларды чечүү жолдору туурасында талкуу жүргүздү. Жолуккандын максаты буга чейин кандай жетишкендиктер бар, кандай көйгөйлөр бар, кандай нерселерди биз өзгөртүшүбүз керек. Ушул маселе боюнча сиздер менен бир баарлашып, кеңири сиздердин пикириңиздерди угуп, анан мындан ары кандай иштерди алып барабыз. Ушул боюнча келип отурабыз. Өзүңүз эле баштасаңыз, азыр кандай иштерди алып барып атасыздар? Кандай тартипте судьялар азыр тандалып атат? Жергиликтүү соттордун судьяларын тандаганда алардын биринчиден документтеринен сырткары моралдык жактан кандай экенине, бул жерде жанагы берилген суроолордун негизинде ар бир мүчө өзү баллын коюп чыгат, ошого жараша баллдар коюлат. Андан сырткары билиминин деңгээли текшерилет, биринчи тест өтүлөт, андан кийин жазуу жүзүндө тапшырма аткарат. Ал жазуу жүзүндө тапшырманы ар бир мүчө өзү баа берип, анан баллын коет. Андан кийин моралдык жактар боюнча да суроолор берилет. Соттор кеңеши бекитип берген суроолордун тизмеси бар. Ошолордун негизинде суроолор берилип, анан анын негизинде алар дагы эле мүчөлөр өзүнүн балдарын коет. Аягында компьютер өзүнүн орточо баллын чыгарат. Ошого жараша ким жогору балл алса, ошол талапкерлер жогору жака дайындоого жиберилет. Жогорку соттук боюнча ушундай эле тартип. Анан азыр жакында эле мына соттор кеңеши тарабынан жобого өзгөртүү киргиздик тандоону жүргүзүү боюнча. Мурун жогорку сотко дагы, жергиликтүү сотторго дагы 45 балл болчу, өтүү баллычы. Азыркы күндө жогорку сотко жана конституциялык сотко 50 баллга деп биз сунуш киргизгенбиз. Кеңешке кеңеш кулдук берди. Мына ушундай өзгөрүү болду. Көтөрдүңөр. Көтөрдүк. 45тен 50ге чейин көтөрдүк. Жергиликтүү соттордуку болсо 45 боюнча эле калды. Анан мындан сырткары сунуш киргизип атканбыз. Биринчи инстанциядагы сотторго эгер конкурстук тандоо өткөрсөк, экинчи инстанцияга мүмкүн болсо сиздин мыйзамда каралган ротацияга укугуңуз бар, ошол укукту колдонсоңуздар, анан ошол биринчи инстанциядан экинчи инстанцияга соттор ротация менен дайындалса, конкурсту биринчи инстанцияга эле жарыяласак туура болот эле. Анткени акыркы кезде келип аткан талапкерлердин деңгээли өтө ылдый болуп атат, ачыгын айтканда. Мындан сырткары өзүбүздүн август айында кирген мыйзамга кирген өзгөртүүлөрдүн негизинде жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштарды бергенбиз. Аны дагы кеңеш колдоп берди. Жобо жакында бекитилди. Аны сайтка чыгарып, жарыялап койдук. Кийинки конкурстарда жаңы ошол киргизилген талаптардын негизинде конкурстар жүргүзүлөт. Эмне көйгөй бар? Ушул тандоодо эмне көйгөй болот? Көйгөйлөрдөн бизде конкурстук тандоо учурунда жана тест өткөрүүдө сервердин проблемасы болуп аткан. Бирок кече серверди алып келишти жаңыны. Эми кийинки жумаларда коюп беребиз дешти. Негизги көйгөй ошол болчу. Жолугушууда төрага Сатыев сот адилеттик иштери боюнча кеңештин дарегин айтылып жаткан терс пикирлер боюнча сөз кылып, аталган кеңештин жетекчисинин жана ар бир мүчөсүнүн ишти жакшыртуу боюнча сунуш пикирлерин укту. Коррупциялык көрүнүштөгү кыймыл аракеттер болуп атабы? Бул жерде эми болушунча болтурууга аракет жасап атабыз. Биринчиден, экинчиден Жок, болуп атабы же болбой атабы, Элмира Бекова? Менин маалыматым боюнча азырынча жок. Менин маалыматым боюнча ар бир мүчөнүн артына мага маалымат түштү. Сиз карап атасызбы ошону? Мага андай маалыматтар келе элек, ошон үчүн аны боюнча айта албайм. Андай жок деп атасыз? Менде мага келген жок. Ошолор азыр информация көтөрүлсө кандай болот? Иштеп атасызбы ушунун үстүнө? Болгон мүчөлөргө Азыр эми сот, жалпы сот тутумунун ичинде эң коррупцияланган ушул советти көп элдин оозунда айтылып атат да. Билесиз да?
эл өзүндө айтылып атат, угуп атам аны. Ал боюнча мүчөлөргө айтып атам. Мүмкүн болушунча талапкерлер менен кезиктегиле. Мүмкүн болушунча талапкерлерге объективдүү карап баа берем деп. Объективдүү каралып баа берилип атабы? Болушунча аракет кылып атабыз. Хорошо. Кыдык Карыбаевич. Жаңкы коррупционный схемада айтпайбы, ошону ошо элдер биз жаңкы муну цифровизация кылып элдин катышуусун азайтмайынча ушундай боло берет. Жаңкы сөздөрчү тигиндей болду. Ошон үчүн Адилет сот менен батыраак могу жаңкы программаларды киргизип элдин эмесин азайтыш керек да. Жалаң электронный цифровизация менен баа берип чыкса, человеческий фактор деген ошону азайтыш керек да. Анын үчүн ошо тезирээк биздин оценка кылбадык, оценка деятельности закон кабыл алынбады. Ошону биз киргизебиз, ошо менен дагы стыковать эткен турат. Уже Адилет бул сот по делам правосудия бул кеңеш тиги оценканы биз чыгарып оценка чыгарат эмеспиз. Ошол буяка тандоого келгенде эме байланыш болот да. Ошону кошкон атабыз, Кудай буйрса кошулат. Анда ошо бара-бара оңдоп койм, азыр жаңкы булар дагы сунуш кылып атышат. Эмени резерв кылалы депчи, чтобы убакыт көп өтпөсүн. Механизмди өзгөртөбүз деген сунуштар. Ал боюнча билебиз, Элмира Бектурган, азыр ар бир мүчөңүздөрдү уксак, айдасам экен. Ошо сиздерден баштап, сиздер кандай виденияңызда, кандай көйгөй болуп атат мындай. Жана человеческий фактор деген бул бөлүм негизи. Себеби бардыгыбыздыкы мындай оценка коюлганда, баа коюлганда разницасы чоң болуп кеткен окуялар болуп атат, ушундай моменттер болуп калып атат. Ошон үчүн биз жанагы резерв деп атканыбыз ошондон сунуш киргизип атпадык беле өткөн сизге айткам. Мен ошо резерв боюнча бүгүн саат 3-тө дагы эме болот, рабочий группада ошол жерде жазылып атат. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча. Анан ошол моментибиз бар, анан жана человеческий фактор деп атабыз. Бүгүнкү Адилет сотунун жетекчиси келип өзү презентация кылып берди. Ошол жерде как раз тестированияга уже баягыдай фамилия кирбейт экен, код берип туруп, кимдики экени билинбейт, бизге баасы айтылбайт деген моменттер бар экен. Эң жакшысы ошол экен. Мен мисалы деген азыркы сотторду тандоо боюнча системага мен нааразымын. Чын айтканда. Потому что деген ал жакшы сотторду тандап берген жок. Жанакы эле критерий менен эле эски неме менен өтүп атат. Себеби деген мындай болуп атпайбы? Претенденттерден сурап атабыз. Сен эгер сотко кандидат болуп келип атасың, эмне үчүн деген судебный практикаларды билбейсиң? Мен үйрөнүп алам, сотко барганда үйрөнөм дейт. Ал уже готовый специалист болуш керек да. А сот деген уже даяр болуп келиш керек да. Ал деген адамдын тагдырын чечип атат да. Ошон үчүн сотторду башынан баштап тарбиялаш керек дагы, жакшы билим бериш керек. Ошол эле азыркы секретарлар сотто иштеп аткан секретарларына тапшырылат. Ошол эле помощниктер тапшырылат. Ошол эле сот аткаруучулар тапшырат. Ошолор жакшы билет. Ошон үчүн урматтуу төрага ошол жакка да көңүл бурушуңуз керек. Именно жанакы азыркы сот системада иштеп аткан кадрлар боюнча. Верховный соттун консультанттары келип атат, сотко тапшырып. Алар деле иштенси билбей атат. Потому что судебный практикасы жок. Тергөөчүлөр келип атат. Алар гражданский иштерди билбейт, категория иштерди билбейт. Анан кандай сот болот анан? Кечиресиз. Мен сизге азыр айтып эметип коеюн. Алдын ала окутуу боюнча Конституциялык соттун чечими чыккан билесиз да, э? Антип алдын ала биз окута албайбыз. Бул конституциялык эмес деп чечим чыгарып атат. Түшүндүктү. Ошондуктан ошол багыттар боюнча да иштеш керек да. Бул жумушчу топ түзүш керек. Бүт нерсени ошол карап чыгыш керек. Ачык форматта өткөн жолугушууда сот адилеттик иштер боюнча кеңештин мүчөлөрү буга чейин бир да төрага өзү келип таанышкан эместигин айтып, ыраазычылыктарын билдиришти. Негизи бүгүн кеңешке өзүңүз келип ушундай кандай көйгөйлөр бар, кандай сунуштар бар дегениңиз бул жакшы жөрөлгө деп эсептейм. Буга чейин эч качан бир төрага келип мындай сураган эмес. Бул сиздин мындай эркиңиз бар, азыр бир топ өзгөрүүлөр кылам деген ойду билгизет. Албетте көйгөйлөрдү жогоруда кесиптештерим айтты. Мен сунушка каршы мыйзамдык база өзгөрсө, эгер критерийлерди өзгөрсө, субъективизмди минимализация кылсак, биз деле даярбыз. Ошондой бир жумушчу топ түзүлсө, сиз өзүңүз демилгечи болсоңуз.
Жолугушуунун соңунда Медербек Сатиев сотторду тандоонун сапаты сот адилеттигине түздөн-түз таасир эте тургандыгын айтып, тандоо процесси адилет, ачык жана калыс жүргүзүлсө, сот тутуму жарандардын ишенимине ээ болуп, адилеттүүлүктү камсыз кылууга өбөлгө болорун айтты. Ошондон улам кеңештин мүчөлөрүнө тандоо процессинде 4 маселеге өзгөчө басым жасоону талап кылды. Алары талапкерлердин компетенттүүлүгү, этика жана адеп ахлагы, тандоо процессинин ачык болушу, коррупциянын алдын алуу сыяктуу маселелер болду. Азыркы система менен иштөө бизге туура келбестигин мына өзүңүздөр айтып атасыздар. Ошондон бул боюнча мына жумушчу топ түзөйлү, жакшы өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуңуздар. Ар бир кандай көйгөй болсо бизге жазыңыздар. Мына төрага менин намыма жазыңыздар. Ар бир көйгөйдүн үстүнөн иштейбиз, ишти алып барабыз. Сиздер туура багытта ушу сөздөн алысыраак болуп, мына сиздер айтып аткан механизмди биз мыйзамдарга киргизип кабыл алганга чейин өзүңүздөрдүн атыңыздарды булгабай жакшы алып кетсеңиздер, ага чейин. Анткени сиздер биздин системага сотторду тандап берип атасыздар. Анан ушул сотторду тандап атканда сиздердин биз босогосун көрүнөт деп атпайбызбы? Ошо босогодо бизде кайсы соттор келип атат, анан кандай чечимдер кабыл алынып атат. Биз ушундай подход кылышыбыз керек. Ошондуктан бул жагына да көңүл буруңуздар. Сот адилеттик иштер боюнча кеңеш Конституцияга ылайык түзүлгөн көз карандысыз коллегиалдуу орган. Кеңештин негизги милдети Конституциялык соттун, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун бош кызмат орундарына талапкерлерди тандап, аларды дайындоого сунуштайт. Кеңеш жалпысынан 12 мүчөдөн турат. Анын 3/2-син соттор, 3/1-ин президенттин, жогорку кеңештин, элдик курултайдын жана юридикалык коомчулуктун өкүлдөрү түзөт.